Тойгонбай эже, саламатсызбы? Саламатчылык. Сөз Чубак ажы жөнүндө болгону турат. Сиз менен дагы Чубак ажы менен ажы тууралуу маектешсекпи деп турабыз. Анткени сиз Чубак ажынын жанында 12 жыл, 13 жылга жакын чогуу жүргөн эң жакын досторунун бири экенсиз да. Анан ушул эң алгач ушундан баштагым келип атат. Сиз Чубак ажы менен кандайча болуп таанышып калдыңыз? Анан өтө жакын мамиледе болуу үчүн кандай себептер таасир этти? Рахмат, Майра сайын. Чубак ажы 2008 жылы мен анда президенттин иш башкармалыгында иштейт элем. Мамлекеттик имараттар департаментинин жетекчиси болчумун. Ошол мезгилде биздин экөөбүздүн досубуз бар, Асан ажы деген. Ушул киши айтты, Чубак ажы деген киши досубуз окуудан келди, Меккеден окуудан келди. Аябай мындай илимге сугарылган, биз жактан болгон бир досубуз болот. Мен сизди ошо менен тааныштыргым келет деп. Анан кийин дароо эле макулдугун берип, таанышайлы. Чубак ажы канча жашта эле? Ал киши ошондо 2008 жылы жаш эле. Аябай эле жаш. Эми окууну жаңы эле бүтүп келген бала болчу да, жаңы бүтүп келген бала эле. Анан анда Арашанда жашачу ал киши. Арашанда мындай барачный болгон узун үйдү Молдогазы деген анын дамласы ушул жактан үй алып мага кошуна бол деп алып берген экен. Анан коросу чоң. Анан ушул үйгө бардык, үйгө барып, анан таанышып, дасторкон жасаптыр. Аябай мындай сонун маек болду. Анан үйүндө китепканасы бар экен. Китепканасынан анан тааныштырып баштады. Эми жаңы эле таанышкан адам менен тил таап кетишти эле, аябай кыймыл болот го ошондой. Анан китептерин көрсөтүп, анан мен дайым кызматта иштеген адам суроо бере берет го, кызматта иштеген. Анан суроо берип баштадым. Ал айтты, мындай китептер, бул фыкых, бул мантык, бул да логика, бул грамматика деп китептердин түрлөрүн айтып баштады. Айтып. Аябай көп экен китептер. Анан кийин бир мезгилде бул ислам дининин китептери, бул христиан динин, бул башка диннин китептери деди. Мен ошол жерден суроо бердим да. Эмне башка диндин китептерин окуса болобу десем, ошондой сөздөр менен мен мындай кандай десем өзүнө тартты да. Мени карап туруп, мага болот деди. Ал киши айткан жок сизге болбойт деп. Мен айтса деле болмок да. Бул кишинин талдаш керек деп. Бунун жок, мунун ушунчалык грамотный экенин белгиси да. Логика, философиясы, адам менен кантип сүйлөшүшүн көрдүңүзбү? Саңа болбойт десе болот эле да. Негизи жооп окшош эле. Мага болот деген менен саңа болбойт бирдей эле. Бирок мен ошол жерден талдашым керек. Мага болот дегенден кийин мен түшүндүм. Демек бул киши илимдүү адам, аны ажырата билет, азгырылып кетпейт, ал кишиге болот. Мен өзүмдүн динимди билбегенден кийин башка динди окуганга мага эрте саңа болбойт деген суроо. Анан таң калып калдым, эмне деген жоопторду берет бул киши деп. Анан сөздүн арасынан мен айтып калдым, ажыке, ушунча китептин баарын окудуңузбу? Аябай көп го. Мен көп деле мындай окуйм, бирок көп китеп окугандардын катарына кирбеймин өзүм. Анан аябай эле көп китепти окугам, бул таң калышты да. Ушунча китепти окуйсузбу десем, билесизби, досум, адамдар 3 тайпага бөлүнөт деди. Бир тайпадагы адамдар мындай ийгилик жаратат алар деди. Мисалы үчүн Наполеон, Ленин ушул сыяктуулар да, улар ийгиликтерди жаратып артын карабай кете берет. Анан бир тайпадагы адамдар бар, алар жөнүндө тарыхтарды жазат, китептерди жазат. Ал интеллигенция дейт. Анан дагы бир тайпадагы адамдар бар, ушуларды окуп ушундай болгон экен деп таң калат. Мен ошо 3-чү тайпада бир апенди адамдарданмын да. Керелден кечке жумушта жүрсөм, чарба менен жүрсөм, мындай сөздөр адамга мындай аябай таасир берет экен да. Анан кечиресиз, жаш кураңыздар канчалык? Жаш курабыз 2 жаш айырба, мен 2 жаш улуумун ал кишиден. Анан ушинтип достчулугубуз мындай мага мындай аябай симпатиям ашып калды. Анан ошол күндөн баштап мен ал киши менен мындай көбүрөөк жолугушууга кызыктар болуп баштадым да. Анан Асан ажыга айтып калдым, ал кишинин орду каякта, жумушу каякта, барып кетсек болобу десем, анан албетте болот деп анан жумуш ордуна алып барды. Ислам университетине кире беришинде, эми Ислам университети билесиз, илгери больница болгон да. Анан бир чакан бир бөлмөдө фатва бөлүмүнүн башчысы экен. Фатва бөлүмү ушул киши келгенде мындай жанданып кетпеди. Фатва эми илгери эле болгон, бирок бул кишидей анын жаңы методду эч ким иштеген эмес да. Анан кирсем, шарттары аябай начар экен. Анан ошол жерден эле мен досторумду чакырдым. Бир-эки досумду чакырдым, келгиле мына ондойлук деп. Анан инженеримди чакырып, кел, сен ушу кишинин дубасын алып берем сага. Мына жерди тез ондо, мен каражатын төлөйбүз.
кабинеттин оңдо берип атасыздар. Кабинеттин оңдо киштеп кое турган жерлерди коюп, даарат ала турган жерлер аябай жаш болду. Бир жума чыгып туруңуз дедим. Жаш баладай сүйүндү байкуш. Аябай сүйүндү. Сонун болбоду, шартым сонун болду. Аны ошентип кызык иштеп калды. Анан күндөн күнгө ушинтип достчулугубуз ушу менен артып таанышканыбыз ушундай болуп таанышканбыз. Айтыңызчы, мисалы Чубак ажы сиздин оюңуз боюнча популярдуулукка кантип жетти? Анын ой жүгүртүүсү, баягы дүйнө таанымынын өсүшү үчүн мындай кандай иштечү эле өзү? Баягы терең илими таасир эттиби, же болбосо ал кишинин бир башкача күчтүү харизмасыбы, же болбосо соңку жылдары ал мындай 10 жылдын ичинде социалдык түйүндө абдан активдүү болду да, ушул таасир эттиби? Албетте, сиз айтып аткан факторлордун баардыгы камтылат бу жерде. Бул киши феномен. Бул киши бир башкача феномен, башкача киши да. Анан кийин балким мен ойлоймун, бул киши элде жок метод менен сабак берип баштады. Элде жок метод менен сабак берип баштады. Анан бул киши интеллигенттик үй бүлөдөн чыкканы да таасир берди. Бул киши өзү көп айтат интервьюларында, мен энем чоңойтканда, ал карынын тарбиясын алганы да таасир берди. Албетте терең илим, терең илим. Бул киши ушу муфтийден түшкөндө отуруп сүйлөшүп ал айтты, ажеке мен сабак берейин деп чечтим деди. Анан мен сабак берүү дегенде мен класска барып сабак берет деп түшүнгөм да. Бул кишинин оюндагыдай мен сабак берүүнү түшүнгөн эмесмин. Бул киши айтты, биз деди, жок мен сабакты кандай алып бересиз десем, сабакты мен мечитте берем деди. Мечитте кантип сабак берет? Бизде мындай практикада болбосо десем, бизде Мекке шаарында, Медина шаарында мечиттерде сабак берилет. Ушундай метод бар, мен сабак берем деди. Ага чейин Кыргызстанда андай болгон эмес. Андай практикаланган эмес. Анан кийин сабак берсеңиз мен кандай болот экен деп элестете алган эмесмин да. Анан ал айтты, ушинтип сабак берем деп. Макул, эми эмне кылышыбыз керек? Кандай жардам керек? Биз эмне кылышыбыз керек десем, буну деди тартыш керек деди. Муну камерага тартыш керек деди. Анан ал мезгилдерде бүгүнкү күндө мына сиздикиндей технологияда мондай камералар болгон эмес, билесиз. Бул жакынкы эле күндөр. Ал журналистикага ал белгилүү нерсе да. Жана тойго тарткан, көтөрүп тарткан камералар болчу. Анан ошо тойго тарткан камералар менен тартып, ол мезгилде азыр флешка, облако деген сактай турган технология жок эле. Ол мезгилде хард диск деген болгон, билесизби? Биз хард диск сатып алып жүргөнбүз. Ошого анын маалыматтарын жыйнак кылып. Анан ушинтип бир канча күндөр Каси мечитин тандап, эмне үчүн Каси мечит? 2-3 университеттин ортосунда экен, студенттер көп экен, маршрутка жакшы жүрөт экен, элдерге ыңгайлуу болсун, ошо Каси мечитти мактап, анан сабак берип баштады. Биринчи күндөн баштап эле таасирин, жана сиз айткандай, берип баштады. Элдер аябай көп келип баштады да. Анан кийин ал сабак берип баштады, тигин тартып баштады. Тартып баштагандан кийин бир мезгилдер келгенде жана технология эскирип баштады дагы. Улан Давлеткулов деген баланы тааныштык, мага сунушташты. Ушундай бала бар. Ал киши аскер адамы. Дайыма жанында жүрдү окшойт. Ал киши аскер адамы, мурун министрдин адъютанты болуп жүргөн аскер адамы. Бирок ошо кызыктар экен, ушундай камерага тартып, ушундай бир журналистика менен да кызыктар экен деп, анан намаз окуган ушундай жакшы жигит деп, анан ал киши менен таанышып, келишип, анан ал кишиге тарта турган болду. Ал киши тартып баштады, анан кийин албетте камералар уже жаңыланып баштады. Улан экөөбүз анан отуруп алып, аны жанагындай редакциялайт элек. Жаман сөздөрдү алдына сиздин балдарыңыз оңдоп атпайбы? Ошондо болуп биз дагы аны оңдойт элек. Ашыкча сөздөрдү алып коелу, мына сөздөр мамлекеттик саясат аралашып кетти деп. Эми өзүбүздүн биздин сиз дагы Чубак ажынын баяндарынын таасирине арбала баштадыңыз. Албетте, сөзсүз түрдө. Мен ошол жанагы немеге толугу менен кирип баштадык. Анан ошол Асан ажы бар. Анан аны корректировкалап, аны монтажда оңдоп баштадык. Ар бир нерсени улан мага көрсөтүп баштады. Мындай кылайын. Бир мезгилдер келди, улан менден кыйын болуп кетти да, анан мукташчылыгы жок болуп калды. Улан өзү эле монтажда өзү эле жасап, өзү жасай бере турган деңгээлге жетти. Аны жана дистерге бир мезгилдер дистер сатылган, билесизби? Ооба. Эмнеге сатылат элек? Ошо бир 10 сом, 15 сомдук дисктин кайра ошол каржылайт элек. Кийин диск деген анын модадан калды. Жөн эле флешкадан кийин прямой эфир чыгып баштады. Биз дагы ошо технология менен кошо өнүктүк да. Чубак ажынын сабактары ошол мезгилдерде кошо өнүктү. Жана хард дисктерге биз тартырбай калдык. Ошондо Чубак ажы студент болуп келди, бүттү, окуу жайын фатва бөлүмүн башкара баштады. Канча жылдын ичинде анын аты мындай абдан мындай кульминациясына жетти? Мен ойлойм, ушул муфтийлик кызматта ал киши бир жарым жылдай эле иштеди. Бир жарым жылдай иштеди. Ошондо 10-жылы келип, 12-жылы муфтийликти тапшыра алмаса,
ошол 12-жылы ушул бир эки жумушка жылдын кирди. ичинде эле 2 жылдын ичинде Кыргызстанда чубак ажы эмне дейт экен деген деңгээлге жетип калдык. муфтий болушу жөнүндө сурагым келип атат. Кантип муфтий болду дегеним, Кыргызстанда мындай диний кызматтарда дайыма таасир талаш болуп келгендигин жашырууга мүмкүн эмес да. Ушул жагынан алганда кантип суурулуп чыкты? Чубак ажынын негизги колдоочулары кимдер болду? Билесизби, бул киши кокусунан муфтий болду. Кокусунан эле муфтий болуп калды. Бул кишинин адамдардын бул киши муфтий болот деген пландарында деле болгон эмес. Бул киши ошо фатва бөлүмүндө иштеп эле, илимге сугарылып, илимде сабак берип эле жүргөн мезгил эле. Билесиз, бул 10-жылдары тополоң, мамлекет өзүн таба албай турган мезгил, бирликтүү саясат куралган эмес ал мезгилде. Ага кошумча болуп тиги июль окуясы аябай мындай тартипсиздик, чыңалуу болуп турган учур, аябай чыңалуу болуп турган мезгилдерде жашыруун эмес 3-4 муфтий кайра алмашып, ар кандай таасирлер менен жанагы криминалдык элементтердин таасири дагы болгон, мамлекет дагы бир тартипке салган аракеттерин кылган, молдокелер өзлөрүнүн немесин унуткан эмес, өзлөрүнүн таасирин койгусу келген. Демек чыңалуу аябай зор болгон да. Анан муфтийге талапкерлер да көп болгон. Анан бул киши жанагы муфтий шайлоо учурунда бул кишинин печаты бар экен да. Жанагы фатва бөлүмүндө иштеп атканда ал киши жазып туруп, анан сөзүн бурмалап койбосун деп печат басып койчу да. Эми бул деген адамдын тагдырына таасир бере турган нерсе да. Ошон үчүн печатын басып койчу түгүнө. Мына бул фатваны мен бергем дегенде. Мунун печаты болгон. Анан бул кишини жанагы муфтий шайлоонун уюштуруучу катары эле алып киришет аерге. Бул киши кандидат болуп кирген эмес аерге. Чыныгы кандидаттар башка адамдар болгон да. Бул ошону уюштуруучу секретарь болуп кирген да. Ошону анан ал кишинин оюнда бар беле, жок? Оюнда болгон эмес, түшүнө да кирген эмес. Бутунда жыңайлак тапичкече, носкиси жок жүргөн киши. Айтып атпайбы, ал жашыруун эмес, баары билишет. Анан бюллетендерди жасап печатын басат бул. Мынанча бюллетень болот ошол жерде отургандар. Анан ошол жерде турганда бардыгы бири-биринен чочуп, бири-биринен мындай кылып, мындай сен муфтий болосуң деген болгон эмес да. Мындай бири-бирин. Анан кийин давай сунуштагыла, ким муфтий болот дегенде бириси бирөөнү сунуштайт. Анан кийин бул киши Абдышүкүр ажыны сунуштайт, сиз муфтий болуңуз, Абдышүкүр ажы сиз болуң дейт. Бардыгынан кийин бир 4-5 кандидат чыгат эле. Ошол жерде отурушат, баары карап турат. Анан 4-5 кандидаттан кийин билетти бергенде анан шайлашат да. Анан айтат, мен оюмда, түшүмдө эчтеке да жок эле. Анан өзүңүз окуйт да, бул уюштуруучу өзү болуп атпайбы? Жана печат баскан билеттерди өзү окуп бериш керек да. Анан урнага салгандан кийин анан ачып окуп баштадым дейт. Чубак ажы деп жалаң эле мен. Анан тиги билет окуса, 21би ушу кишиге болот, 35 уламалуу, мен адашып калышым мүмкүн. Айтор бир 80-90% чубак ажы деп. Ошол жердегилер, демек көрдүңүзбү, ушундай бир оор мезгил келгенде аалымдар ушундай чечим алганда жүрөгү менен кеңешип, ушул киши бизден баары бир илимдүү. Ушул кишинин алдында биз баары бир немебиз. Ушул киши жаш келсин, энергиясы бар, жан келди, жылдызы жанылтат. Балким ушул киши алып кетеби деген максатта, анан бул киши кокусунан шайланып калат. Тез келгиле деп мен жалап аттам, мен келе албаймын. Мен муфтий шайлап коюшту деп анан телефон чалган мага. Бул киши ушинтип кокусунан муфтий болгон. Тогонбай ажы негизи муфтий болуп чубак ажы аз эле убакыт иштеди. Анан бирок сиздин оюңуз боюнча ал өзүн ача алдыбы муфтий катары? Жок. Муфтий катары ачканга бул кишиге мүмкүнчүлүк берилген жок. Бул киши аябай чоң реформа жасаганга аракет кылды. Аябай чоң реформа жасаган. Ошо чубак ажынын мезгилинде биринчилерден болуп жанагы электрондук тандоо башталды, квоталар адилеттүү бөлүнүп баштады. Билесизби, квоталар ажылыкка баруу боюнча. Самолет менен, бирдиктүү самолет менен баруу башталды. Жана 1С деген программа киргизди. Андан сырткары акчалар через банкинг болуп баштады. Албетте бул жанагы калыптанып калган, үйрөнүп калган кээ бир тараптарга бул жаккан жок. Бул жаккан жок, бул реформа көп эле жага берди. Бирок дээрлик 30-40% ишке ашыра алды. Эмне себептен жана мен айтып аткан эле мамлекет мындай толук көзөмөл кылып, мындай мезгил меселе да. Ошон үчүн булар муфтият ошондой определенный бир мезгил. Муфтийликтен кетишине таасир эткен жагдайлар эмне болду? Бул ошол диний чөйрөдөгү мындай талаш тартыш көбүрөөк таасир эттиби, же болбосо саясий топтордун мындай таасири болдубу? Түздөн түз саясий топтордун таасир этти. Себеби чубак ажы кээ бир адамдар каалагандай муфтий боло алган жок. Мисалы кимдер болду? Эми ошо боюнча кала берген дурус го деп ойлойм. Саясат дегенде түшүндүңүз.
саясат таасир берген. Албетте саясат таасир берген. Бул кишинин реформасы кээ бир саясатчыларга жаккан эмес. Анда ал киши ушул муфтий болуп турган учурдагы анын тегерегиндеги ар кыл пикирлерди кандай кабыл алды? Мындай пендечиликке алдырган, бирөөгө ыза болгон, же болбосо бирөөгө мындай кек сактаган учурлары болдубу, жокпу? Чубак ажы ушунусу менен да элден өзгөчөлөнөт эле. Эч качан чубак ажы бирөөгө кек сактап, артынан кууп, мындай кылган киши эмес эле. Дароо кечирчү. Эми пендебиз бир азга чейин киши ызаланат, бирок дароо кечирип коет эле да. Билесиз эми чубак ажынын артынан кандай гана окуялар болду да, ушул муфтийлик турган мезгилде дароо кечирет эле. Жок балдар, бул ошонун жазасы. Бул ушуну кылды, демек ага ушундай жаза берилген. Аны кечирип койгула, унутуп койгула, биз жумушубузду кыла берели. Пайгамбарыбызга, дин жайылткан пайгамбарга мындан дагы жаман сыноолор келген, ал сыноолорду көтөргөн. Бул илимдүүлөрдүн тагдыры деп койчу кайра. Муфтийликтен кетишин кандай кабыл алды ал киши өзү? Муфтийликтен кеткенде биз албетте кеңештик. Албетте кеңештик да, мындай чыңалуунун кереги жок. Муфтийлик адамга бактылуулук алып келбейт. Колунан келген нерсени жасады. Коомчулук, мусулман коомчулугу анын ичинде көрдү, ал кишини байкады. Анан кийин бул кишинин орду илим, жана сиз айткандай эле, анан биз кеңешип, биргеликте чечим кабыл алгандай бул киши андан кийин өз каалоосу менен муфтийликти тапшырды. Эң бир белгилеп кетчү нерсе, бул киши муфтийликтен кетип арыз жазганда уламалар кеңешинин мүчөлөрү кол көтөрбөй койгон мунун көзүнчө. Ушунчалык сыйырмат көрсөткөн ошондо дагы. Анан бул киши суранган, мен силерге ыраазымын, мен кеткенден кийин кол көтөрүп мени бошотуп койгула. Мен азыр бул аудиториядан чыккандан кийин кол көтөрүп койгула деп. Менин көзүмчө кол көтөргөнүңөр мага дагы бир жолу силердин сыйырматыңарды кабыл алдым деп чыгып кеткен. Башкача айтканда, уламалар кеңешинде бул кишинин кадыр баркы өтө жогору болгон экен да. Сөзсүз түрдө мусулман коомчулукта болгон. Ошондой кадыр барк бул кишинин көз өткүчү сакталып калдыбы? Сиздин оюңуз боюнча уламалар кеңеши эми албетте бул алмашып турат, курамычы, бирок ошол нерсе сакталып калдыбы? Мен ушуну көп интервьюмда айттым да, чубак ажы мен билгенден бир адам тирүү кезинде барталган адам. Көбүнчө кыргыз эли биз өткөндөн кийин бартайбыз го, бул тирүүлүгүндө барталган. Барталган ушундан билемин, биз эми сапарларда көп жүрдүк да. Чубак ажыны Кыргызстанда ушу сенсиреген бир эки адам болсо керек, сен деп сүйлөгөн. Чоңбу, кичүүбү ушуну атасындай көрчү. Мен ушундай мезгилдерди билем, тамеки чегип аткан кишилер чубак ажын көргөн тамекисин таштай берет эле. Сүрдөгөнүн. Ушунчалык сыйырмат кылат эле. Барган жерлерибизде чоңдору менен, канча саясатчылар менен, бизнесмендер менен чай ичип мындай отурган мезгилдерибиз аябай көп болгон да. Ошол мезгилде интернет немесинде болбосун, сабактарда болбосун, каякта гана болбосун, бул тирүү кезинде барталган адам. Албетте коомчулукта ушунчалык кадыр баркы өтө жогору болду, бирок ошол эле диний чөйрөдө, өзүнүн мындай аалымдар чөйрөсүндө кандай болду? Мисалы, билинип билинбеген атаандаштык болчу, аны жокко чыгарма мүмкүн эмес, мени дагы жаман көргөндөр абдан көп деп айтканы бар да ал киши өзү. Балким мындай илим талашууда, балким мындай маселе талашууда ошондой атаңсыздар болушу мүмкүн. Же кызмат абалына пайдаланган жерлеринде, бирок мындай адамгерчиликте анан бул киши эми кээ бир кишилердин катасын айтып койчу да, билесиз да, себеби динди жогорураак коет. Балким ошол ызаланган адамдардын арасында бир аз мындай немелер болушу мүмкүн. Жалпы жөнүнөн бул кишиге болгон сыйырмат жогорку деңгээлде эле болгон. Диний чөйрөдөгү эң жакын санаалаштары кимдер болгон? Бул киши аябай Абдышүкүр ажы менен көп жүрчү. Асан ажы менен көп жүрчү. Сапарга болгондо ошо Абдышүкүр ажылар менен аябай көп жүрөт эле. Бардык эле дамлуулар менен жүрөт эле, бирок өзгөчө ошол киши менен мамиле түзчү. Алардан дагы үйрөнчү беле же? Албетте үйрөнөт эле, албетте үйрөнөт болчу. Алар менин устаздарым деп дамлуулардын баардыгынын сабактарында айтат эле. Ушундай мезгилдер болот эле. Эми ошол методду сабактарды башкалар да берип баштады да, билесиз да. Бул киши болгондон кийин. Бул киши пионер болду окшойт, ал жакта. Башкалар да берип баштады. Ошонун күндөрү туура келип калса, күнү башка күнгө которгон күндөрү да болгон. Жок, ал кишиге бул күнү бар эле, мен бул башка күндө эле сабак бере берем депчи.
Тойгонбай ажы, эми Чубак ажынын саясаттагы таасири жөнүндө суроолорду бергим келип атат да. Бул кишинин саясатка кызыгуусу, анан саясий чөйрөдөгү таасири жөнүндө бүгүнкү күнгө чейин көбүрөөк айтылып келет да. Бир топ саясатчылар менен жакшы мамиледе болгондугу белгилүү. Алардын айрымдары Чубак ажынын дайыма жанында болгондугун көбүрөөк айтып келишет. Кызыгуусу эмнеден улам башталды деп ойлойсуз? Албетте, ошол коомчулуктагыдай эле Чубак ажынын кадыр баркы, коомдо болгон орду кызыктырбай койбойт эле саясатчыларды. Бул талашсыз нерсе. Улам шайлоо башталган мезгилде бул кишинин тегерегинде сөздөр дайыма мындай коштоп жүрчү да. Сиз айткандай, кээ бир саясатчылар чын жүрөгү менен достчулукта катташса, кээ бир адамдар балким анын электоратына кызыгып, балким анын кадыр баркына кызыган учурлар деле болгон. Саясий партиялардын да кызыгуусу, ошол Чубак ажы топтоп аткан аудиторияны көргөн адам, Чубак ажынын артынан ээрчиген, бул кишинин сөздөрүн менен тарбиясы менен жашаган адамдардын байкабай коюш мүмкүн эмес эле да. Анан ошол мезгилде саясатчылардын кызыгуусу бул кишиге артат эле дайыма. Анан бул киши өзү да саясатчы болчу. Саясатчы болот дегенде саясатка кирип кеткен эмес, бирок саясатты дайыма талдап, сурап, кандай мындай кызыгуусу бар эле да. Бирок саясатка барайын деген ою жок болчу бул кишинин. Көзөтөргө жакын уламалар кеңешинен чыгып, анан саясатка баргысы келгендиги жөнүндө айтылып жүрөт. Ал түгүл мындай мечиттин баягы өзү ошол жерде дарс окуп жүргөн мечиттин бир топ жумуштарында тапшырып койгондугун билебиз. Анан депутаттыкка коет экен деп ошол учурда бир топ айтылды. Анан чыны менен эле саясатка келет беле, жок беле? Сиз менен кеңешчү эле бул тууралуу? Кеңешет болчу. Эми айтпайын дедим эле, бирок айттырат экенсем айтып берейин сизге. Чубак ажы саясатка кызыктырган адамдар көп болгон да. Башында айтпадым, аябай кызыктырган. Ушундай учурлар болгон. 2015-жылы 15-жылкы Lexus машинанын ачкычын берген мага бир топтор. Ушул кишинин биздин катарыбызга кошуп бирге болсок, ушуга сен таасир бер деп. Ушунчалыкка чейин кызыктар болгон. Биринчи үчтүккө Чубак ажыны кошойлук, сизди 10-дуктун ичинде болойлук, биз менен кошолгула деген партиялар болгон. Чоң суммада акча сунуштаган партиялар болгон. Бирок Чубак ажы барбайт болчу. Сиз көндүрүп айтканыңыз? Мен көндүргөн да эмесмин, көндүрбөйт да болчу. Мен айтып атпаймынбы, эгер мен көндүрсөм жана ачкычталып эле көндүрүп коймок. Мен өзүм саясатта иштеп жүргөм, саясатка барыш кызыгым болсо да мындай жол менен мен барбайт болчумун. Ага көптөгөн далилдер бар өзү ара, мисалы үчүн. Анан сиз айтпадыңызбы, кээ бир адамдар кандай менен кылат эле. Ошол арасында бизге ошондой сунуштар болгондо жана кээ бир адамдар өзүнө кошконго көп аракет кылган. Бирок ошого барышыбызды каалабаган, саясаттан оологураак болуп, ошол кадыр баасын сактап жүрсүн деген да саясатчылар болгон. Ошондой да саясатчылар болгон. Мисалы үчүн мен муну ачык эле айтып берсем болот. Ошол 2015-жылы бардык саясаттагыларды бизде мындай шайлоого кызыктырып аткан мезгилде бүгүнкү мына биздин УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршевич аябай мамилеси жакшы болчу. Анан ал кишинин үйүндө ооз ачырбай, бизде мындай салтка айланып калган да, жылда ооз ачырат эле да, чакырып алып, узунунан дасторконду салып, эшигине киши көбүрөөк болуп калса, газонун огородуна салып, биягына саясатчы досторун чакырып, бияга молдокелерди чакырып, мындай ооз ачырчу да. Анан ошондой мезгилге туура келип калып, анан биз айттык. Бир аз сүйлөшө турган сөз бар десем, макул. Элди кеткенден бир түн бир убакка чейин сүйлөшө отурдук. Анан ушинтип эле биздин айлабызды курутуп эле ар ким эле кызыктырып чакырып атат дегенде ал киши ушинтип айткан да. Балдар, билесиңерби, Чубак ажы, мен сизди ошол депутаттан эмес, парламенттен да жогорураак көрөм. Барбаңыз деген. Бирден бир мен муну айтышым керек. Бирден бир ушул кишиге барбаңыз деген. Эгер барбаңыз келсе, биздин да мына өмүр экөөбүз азыр партия түзүп баратабыз. Биздин деле партиянын ичинен орун табылат сизге деп. Бирок мен сиздин баарыңызды каалабайм. Сиз андан жогору турасыз. Бирок 2020-жылы ошол эле Ташиевдин бир билдирүүсүн угуп калдым. Биз ойлонуп келиңиз, биздин катарга кошулуңуз деп айттым эле, бирок көз өтүп кетти депчи.
эми Чубак ажы ал кишиге жардам бергиси келет эле да. Ал киши менен сый урматын, ал кишинин колдоорун эч качан жашырган эмес. Мына ушул 2015-жылы о мезгилде 7-кылган болсо керек, билесиз, эгер ошондо да ушундай суроолорду бере берет эле, айласын курутат эле. Ошондо суроо бере бергенде андай эле партияны шайлагыңар келсе, мынакей Ата журт партиясын шайлагыла. Ушунун ичинде мына намаз окугандар бар деп санап берген, билесиз, эсиңиздеби? Бул кишинин өзүнө болгон, персонасына болгон сый урматы өтө жогору болчу да. Анан партиясын дагы сыйлайт эле. Бирок өзү барган жок. Барайын дегенде эле ой болбойт эле, бирок бул кишиге болгон сый урматы, бунун саясатына болгон сый урматы болот эле. Барсамы жардам бергиси келет эле да дайыма. Мен 2019-жылы октябрь айында Чубак ажы менен интервью алгамда ошондо дагы саясатка болгон кызыгуусу жөнүндө сураганымды айтты эле. Эмне үчүн Кыргызстанда ушул диний ишмерлерди парламентке барганга болбойт? Элден абдан мыкты депутат чыкмак, мен ага ишенем дегени бар эле. Туура эстеттиңиз да, мен ушуну унутуп калган экенмин. Мен ойлойм, менден жакшы депутат чыгат деген өзүм мындай ойлойм кээдечи. Анан экинчи бир коркунуч бар, ошол нерсе мисалы үчүн менин ишмердүүлүгүмдү чектеп койбойбу деген дагы суроо турат. Мисалы үчүн мен эркин куштайыр учуп жүрө берем. Мен дагы ушундай суроолор берет элем. Саясатта кандай болот деген айтат эле. Мен ушул саясатка диний кызматкерлерди эмес, дин кармангандар. Бизде мындай да, мусулман болсо эле болду, башка ааламга кирип кетип эле бияктагы жашоону токтотуп, болду молдеке болуп, илгеркичектер эле мечиттен чыкпай жашай бериш. Бул деген мусулманчылык деген бул философия, бул жашоо толук. Бул өзүнчө бир эреже менен эле жашоо болгон эле. Бул бар жокту четке кагуу мүмкүн эмес да. Ошон үчүн ал каалайт эле мусулман адам депутат болсо, ыймандуу адам депутат болсо, кантип болбосун? Мусулман адам президент болсо, ыймандуу адам президент болсо, диний илими болсо, терең сугарылган адам кантип болбосун? Инженер, мугалимдер кантип болбосун? Ректорлор, генералдар кантип болбосун дегенди айткысы келет эле да. Ошо менен айкалыштырып, мына жашообузда да аны таштабаш керек. Мусулманчылыкты кесип кылып албагыла. Мусулманчылык сенин Аллага болгон, жаратканга болгон сенин дүйнө таанымың. Ал сенин ошо жаратуучуга болгон сый урматың, анын милдеттенмелерин аткарууң. Ал бул сенин жашоо күнүң. Ошону айкалыштырыш керек деген мааниде айтчу да. Ошол эле интервьюсунда Чубак ажы мындай айтты эле. Диний ишмерлерди дейт, эч бир партияларга кошпостон өзүнчө мындай квота менен келүү жагын мамлекет ойлонушу керек. Эң жок дегенде парламентте 2-ден 5 кишиге чейин берсе, ушул жагын бир баш мыйзамга өзгөртүү киргизсе жакшы болот эле деп айтканы бар. Мен аны цитата катары дагы келтирем. Бул тууралуу сиз менен бөлүшчү беле оюн, баягы эми сизди саясий чөйрөдө жүрөт депчи? Бул мындай да, караңыз, бир партияга определенный партиялардын программасы бар. Биз светтик өлкөдө жашайбыз. Ошол эле светтик өлкөдө светтик болгонго, дин мамлекеттен ажыраганга биз 80% колдогон болсок, ошонун ичинде мусулмандар бар да. Ошо биз жашап аткан мусулмандардын баары 80%-ын ичине кирет да. Же башка адамдар келип аны кылып койгон жок да. Эрежелер уже аерде аныкталып калган да. Анан кийин бир диний адам депутат болуп калса, анын колунан эчтеке келбейт. Ошол себептен ушундай нерсени айтат эле да. Балким ошондой бирок айтчу экен да, сизде деле квота болсо болобу? Сунуш да, тең салмактуулук кылса болобу, квота болсо болобу? Мисалы үчүн либералдарга кирип алып туруп бир ислам депутат эмне кылышы мүмкүн? Ушундай болушу мүмкүн. Алардын программасы башкача, алардын көз карашы биз мамлекетти мындай жол менен өнүктүрөбүз дейт. Социалисттер биз мындай жол менен өнүктүрөбүз дейт. Демократтар өзүнүн көз карашын сунуштайт. Анан диний бир адамдын ролу кандай болушу мүмкүн ушул партиянын ичиндеги коллегалардын арасында? Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн ушундай болсо, балким сунушталса, бир негиздүү бир добуш болушу мүмкүн, негиздүү бир сунуш болушу мүмкүн. Ошол себептен болсо кандай болот эле деген сунуш да болчу. Бирок сиз билчү экенсиз да, бул тууралуу айтчу экен да. Кайсы саясатчылар менен өтө жакын алакасы, мамилеси бар эле? Негизи көп эле саясатчылар менен сүйлөшкөндү жакшы көрчү. Ар бир саясатчынын өзүнүн бир көз караштары бар, өзүнүн мындай немелери бар да. Камчыбек Кыдыршаевичти айтты, мен ал киши менен аябай тыгыз, агайындей мамилеси бар эле. Өтө терең урматтайт эле. Камчыбек Кыдыршаевич бир жолу үйүнө барып, үйүнө кире беришин көрүп туруп мындай, жолу баткак турбайбы, ушундай аалымдын үйүн асфальттап койсок болбойбу турганбай, кандай дейсиң деп. Жакшы болот десем, ошондо асфальттап берген эшигин алдынан видеолордо деле жүрөт. Анан Акылбек Сөмекчи менен көп сүйлөшөт эле.
мына кичинекей киши болгон менен бул кишиде акыл көп, бул киши мындай деп тамашалашып, анан бул киши Калп айтып койсо деле ишендире сүйлөйт деп айтчу эле го ал кишини. Билбейм андай калп айтканын укпап атырмын. Бар Ушинтип айтат эле да. Акылбек Үсөнбековичке дуа берет эле. Сиз тагдырыңызда премьер-министр болмой өлбөңүз деп дуа берет эле. Ушинтип дуа берет эле. Анан көп жолу чай ичип, ал киши менен мындай маектешип жакшы көрөт эле. Көп эле саясатчылар менен сүйлөшкөнгө аракет кылчу. Алардын менен мындай пикир алмашат эле, сүйлөшүп отурат эле, алардын мындай көз караштарын угат эле, анан талдайт эле да отуруп алып, кызыкчу ошол. Чубак ажы негизинен бардык эле саясатчылар менен алака түзгөнгө аракет кылчу, бирок лидерлерден айтайын анда. Акылбек Үсөнбекович менен, Кымчы Кыдыршаевич менен, Алтынбек Сулайманов менен сүйлөшөт эле. Руслан Казакбаев менен жакшы сүйлөшчү. Жанар Акаевди кечирген, ал киши өтүп кеткенден кийин ушуну көп билбей калышы мүмкүн, мен ушуну айтып коюшум керек. Улукбек Кочкоров менен сүйлөшүп калчу. Бир топ саясатчылар менен сүйлөшөт эле. Ал киши саясаттагы кишилер менен пикир алмашканды аябай жакшы көрчү. Ошон үчүн Канат Исаев менен дагы анча-мынча сүйлөшүп калчу. Көп эле саясатчылар менен сүйлөшөт эле. Саясатчылар өзүлөрү дагы бул киши менен сүйлөшкөн кызыктар эле. Ошол себептен Темир Сариев менен бир канча жолу жолугушуп сүйлөшүп, ал киши китеп, Куран, эски Куран китебин белек кылган. Жанар Акаев менен чындыгында сиз өзүңүз айтып атпайсызбы? Мындай убагында абдан чоң талкуу жараткан, резонанстык окуя болбоду беле? Анан кандайча болуп белдешип калды? Ким себепкер болду ошол учурда? Бул мындай болду да. Ошондон кийин бир эки жылдан кийин Алтынбек Сулайманов мага чалып, ажыке бир орозо учур эле, ооз ачсак кандай дейсиз? Анан макул десем, анан могу күнү деп калды. Күнүн белгилеп калды. Жок, мен ал күнү биз бирөө убада бергенбиз. Ал күнү мен бара албайм. Десем, жок досум, ушул күнү чубак ажы болуп ооз ачайлычы деп баса белгилеп айтып калды. Макул, анда ойлоноюн деп ошол күнү чакырган баладан сурандым. Тиги бир сенин агаларың болот, ошол киши чакырып атат. Сен балким алмашарсың, башка күнү ооз ачабыз сен менен. Анан ушинтип ооз ачканга бардык. Кайра эле чалат Алтынбек. Чубак ажы экөөңөр эле келесиңерби? Сатынчага келесиңерби деп эле. Ооба, келебиз. Анан бизге айтпайт ал. Анан ошол жерге барып кирсек, деме отуруптур. Жанар Акаев. Каткырып күлдүк үчөөбүздөн, каткырып күлсек. Эми орозо күнү мен урушпасаңар керек деп мен кылдым бул ишти. Ушул ишти мен кылдым. Жанар да билбейт азыр, силер да билбейсиңер. Айтпай чакырдым. Кыргыздын ушундай башы көрүнгөн, чыгаан, көптү үмүттөнүп турган балдары ушинтип араздашып жүргөнүн каалабадым. Орозо күнүндө экөөңөрдү элдештирип койгонго ушуну туура көрдүм. Урушсаңар урушкыла, эч ким жок, ата эч кимди чакырбадым. Сөксөңөр сөккүлө. Бирок мен ушундай кадам кылдым деди эле. Анан чубак ажы айтты, жок, сиз туура кадам кылдыңыз. Мусулмандар орозо күндө кечириши керек. Мен эми Жанар мырзаны ушунчалык мындай жалындаган жаш журналист, мындан үмүтүм аябай чоң эле. Анан мусулмандардын эң бир баалуулук немесине келген, адашып кеткенинен ызаланып гана мындай агалык гана тартипте ушинтип айткан элем, таарынышкан. Мен далай эле кечиргем. Бүгүн орозо күнү ушуну уюштурупсуз, ого бетер жакшы болуптур. Анан менин кайсы болуп калдым? Анан Алтынбек мырза дедим, сен мага караганда акылдуу экенсиң. Ушуну мен кылсам болот эле. Менден мурун сен жасап койдуң, эми жакшы болду. Чынында эле жакшы иш кылдың да. Анан экөөнү сүрөткө тартырып, Facebookка чыгып, ушинтип Жанар мырзаны кечирип, Жанар мырза, мен силерге чай куюп берейин, кызматыңыз улойын дамла. Эми ушу адашпаган неме болбойт экен, мен жаштык кылып адаштым да. Ушинтип барып оңолобуз деп, мен агам болуп жүрүңүз деп, ушинтип экөөнү жарашкан, жарашкан. Саясатчылардын арасында бул киши билип билбей алданып калган учурлар болдубу, жокпу? Болгон. Кайсы жагдайда? Эми сыр боюнча кала берсин, эми ал саясатчы бирөөлөрдүн кадыр баркына. Жок, эми сиз персоналардын атын атабай, бирок эмне болуп, кандай чөйрөдө айта аласызбы? Эми баягы ачык сүйлөшүп аткандан кийин. Эми бул кишиге ушундай бизди колдоп берсеңиз, же ушундай жолугушуу кылып берсеңиз,
сиздин кадыр баркыңыз менен дегендер болот да, анан албетте ошол жерге барганда ошол кишилердин кийин башкача саясат кылганынан өкүнгөн учурлар болгон да, мен ушуну айткым келет. Жамааттар ортосундагы ынтымакты бекемдегенге, анан кийин алардын ар биринин тилин табууга Чубак ажыдай эч бир диний ишмердин күчү дагы, кадыры дагы жетчү эмес деп айтышат. Эң туура. Бул кишиде ушул жагдайды кантип алып кетти? Билесизби? Бул кандай, ушул жагдайда мындай таасири канчалык болду? Билесизби? Кыргызстанда бизде мындай дин этап менен келди да. Билесизби? Союз мезгилине чейин баарыбыз дин менен жашадык. Союз мезгилинде бир аз солгулап калды. Диний үй бүлөлөр деле сакталбаса, жалпы жөнүндө сакталган эмес да. Андан кийин биз эгемендүүлүк алгандан кийин адамдар кайра диний жашоого менен жашап калды. Албетте ошол Чубак ажынын таасири, ошол алымдардын таасири көп болуп, диний чөйрө болуп калды. Бирок ошол мезгилде мында бизде эгемендүүлүк алгандан кийин биздин балдарыбыз дүйнөнүн бурчтарына барып илим алып келди. Бул болсун Пакистан, Иран, Бухариден алсын, Саудиядан алсын, Египеттен, Турциядан, албетте ошол жерде сабак алып, ошол жерден илим алган балдардын көз карашы, маданияты ошол жерден бир аз ала келет. Же динди жайылтуу методдорун ала келет. Ар кандай ошол жамаат аралык деген ошол дин бир эле, анын өзөгү бир, аны эч ким өзгөртө албайт, бирок жайылтуу методу, кантип ошол динди жеткирүү методдору ар кандай болушу мүмкүн. Ошондой бизде араздашуу пайда болбосун деп Чубак ажы кыргыз модели деген сөздү көп айтчу. Эмне болгон бул кыргыз модели? Кыргыз модели ошол бирдиктүү, ынтымак, бири-бирибизге каршы келбеген, үрп адаттарыбызды, салттарыбызды дагы сактай турган, мамлекетке дагы мындай ынана турган, өзүбүздүн балыктарыбыз менен кошо динди кармап келсек. Илгери ушинтип эле карманып келгенде, мисалы үчүн илгери ошо Алымбек аткан мезгилинде, Курманжан аткан мезгилинде кармалган, Молдо Кылычтын мезгилинде деле дин болгон да. Ошондой болсо экен, мындай диний бир радикализм деп койсок туура болот го, ошондой болбосун деген ошого көп аракеттерди жасачу да, көп аракеттерди жасачу. Ошол себептен бул кишини бир жамаатка да байлаган учурлар болгон да. Фетхул Экүленге барып келди, бул Фетхул Экүленин тарапташ экенин дешти. Анан аны айтып бүткүчөк деле бул Пакистанга даватка барып келди. Бул киши керек болсо мензилге тиги Түркияга барып, жанагы сопуларга жолугуп келди. Ошолордун Самарканд деген телевидениесине арабча интервью берген учурлар бар. Бул киши андан өдөө болчу. Бул киши бир жамаатка байлангандан өдөрак эле. Бул кайра жамааттардын башын бириктиргенге, аларды ынтымак кылганга ынтызар болгон киши болчу. Ошол өтөсү ишке аштыбы, ашара алдыбы? Эми кандайдыр бир деңгээлде сөзсүз түрдө ишке ашты, сөзсүз түрдө. Бул кишинин ошол бардык жамааттардын өкүлдөрүнө барып катышкандыгы бул чоң нерсе да. Себеби бул кишиден бардыгы үмүт кылат эле. Бул кишинин өзүнүн тарабына кошуп алганга бардык күчтөр кызыктар болот. Саясатчылар да кызыктар болгон, айтып атпайбы сөзүбүздүн арабызда, ушундой болуп атпайбы? Ошон үчүн диний лидерлер да кызыктар эле. Биз тарапта болсун деген. Чубак ажы каза болгондо анда сиз эмне үчүн, кандай ойдо ушул сөздү айттыңыз? Мына Чубак ажы кетти, эми диний ишмерлер муну эске алгыла, эми бириккиле деген ойдо. Эми Чубак ажы кеткенден кийин Чубак ажыдай болуп айта турган киши калбады да. Бетке айта турган киши калбады. Эми бирикпесек, чынды дагы, жалганды дагы ортого түшө турган биздин бир лидерибиз кетип атса, ал киши билесизби кимдер гана ортого түшпөйт эле. Бул киши соттолгон кишиге да ортого түшчү. Ошого да кагаз жазып берчү. Ушул дагы балким адашып жасап алгандыр, оңдолуп калар деп. Ошондон мага зыян келип калат деле деп кайра тартпайт болчу. Бир да жамааттардын мындай салып берген учуру болгон эмес бул кишинин. Бул киши мындай жашоодон сырткары аябай көп учурлар болот да. Ошондойду биз көп эле учурларга дуушар болдук да. Бул киши менен ээрчип барып биз балдарды үйлөгөн күндөрүбүз болгон. Кыздарга төркүн болгон күндөрүбүз болгон. Бул ушуга да биз зордоп кеттик барабыз деп баргызчу да. Анан кийин бул киши кеткенден кийин албетте мындай колубуз түштү да, мындай айткандачы. Ушул жакшы ойду айттыңыз азырчы, жана мындай үйлөндү, мындай жардам берүү, колдоо көрсөтүү боюнчачы. Бул киши жөнүндө укканда мага бирөө айтып берди эле, мындай ата энеси жок, мындай жетим өскөн,
балдарды өзү издеп таап, ошолорду үйлөндүрүп, ошолорго баш көз болгон жагдайлары көп болчу. Бирок анысы менен эч качан айтып мактанчу эмес деп. Чынбы? Туура. Бир окуяны айтып берейин сизге. Мындай окуялар аябай эле көп болгон. Бир окуяны айтып берейин. Ушу отурсак, бир бала келди, таластык жигит экен. Анан ажекесизде жумушум бар эле. Анан айтыңыз, эмне жумушуңуз бар элесе. Үйлөнөйүн дедим эле. Анан үйлөнөйүн десем мен ала турган кыздын атасы мага кызын бербей атат. Эмне себептен бербейт? Себептер барбы ага десем. Үйүм жок экен деп атат. Анан кийин атаң жок экен деп атат мени. Анан кийин сиз ошого мага жардам бересизби? Анан Тоон ажы. Биз ушу кандай кылайлык? Жардам берелик деп анан Асан ажы үчөөбүз анан кыздын атасына жолугушууга бардык. Сен чакыр ал кишини, биз сүйлөшөлүк. Анан ал киши менен сүйлөштүк. Анан сиз кызыңызды бериңиз. 25 чыккан балада үй болбойт. Үй болушу кыйын. 25-теги бала, бардыгы эле 25-теги бала үйлүү болбойт. Сиз мунун ыйманына ишениңиз. Мунун динине ишениңиз. Анан кийин Кудай берсе баары жакшы болот деп ортого түштүк. Мына мен атам 23 жашымда үйлүү болгон эмес, 40-ка чыкканда өзү салганбыз. Чубак ажы деле ошондо болгон. Деп анан айттык. Анан тиги баланын эмнең бар деп сурайбыз десек. Илатып берди да бизде. Апам бар, сакалым бар, намазым бар, башка эчтекем жок. Эчтекем жок. Дасторкон салганга да эчтекеси жок экен байкуш. Анан ушинтип ортого түшүп, ушул баланы баткендик кызды таластык балага үйлөгөнбүз. Азыр бактылуу бир жашына кол балалуу чакал болуп жашап жүрүшөт. Мындай учурлар көп эле болчу экен да, аябай көп болгон. Кыздарга ортого түшүп, биз күйөөсүнө болушуп, бул кызын бүгүндөн баштап төркүнү бизбиз. Ушунун кишинин көз жашынан ага турган болсо, биз менен сүйлөшөтүн деген учурлар да болгон. Сен муну мындан кийин капа кылбаган деп. Чубак ажы жашыраак кезимде жылдыз оорусу менен ооруганымды жашыра албайм деп айтканы бар эле да. Ал кез студенттик кез экен, көчөдө кетип баратсам мени карап атабы, кантип бассам деп ушинтип айтчу элем деп айтканы бар да. Албетте болгон. Ал ошол алгачкы жолу экранга чыгып аткан учурда. Бул жашыраак кезиңизде туура келсе керек. Студент убакта башталат. Студент убакта бул деген 98-жылдарга туш келет. 20 жыл, 30 жыл мурга кетип калат, 20 жылдан ашып кетет. Ошондо мындай бир көчөдө кетип атып элдер мени көрүп атты болду экен деп келе берчи да анан кайра бир аз туруп уялып кетесиң, өзүң оюңанчы. Стагфирулла, кантип ойлоп атам, бул бизге туура келбеген маселе болчу эле депчи. Анан бирөөлөр келип учурашып салам айтса, жиркилдеп, аларды кагып силкип, мен кыйын болуп калбадым, булар эмне ушинте берет дегендей. Ал ар бир адамга келет экен да, бирок ошону мындай бир контролдоп калыш керек экен да. Анан адамдардан сын пикир келгенде, жакшы пикир келсе кадимкидей сүйүнүп, анан жаман пикир келгенде кыжаалат болуп, анын душманын көргөндөй болуп, ушундай бир сезимдер бар болчу. Бир мен ойлойм бир 2 жылга чейин, 3 жылга чейин балким ошондой сезимди мындай жууп кетиргенге аракет кыласың, бирок кайра эле пайда болуп калып, кайра жок болот, кайра жылт этип пайда болот да, анан барып отуруп, кийинчерээк урушканы деле мактаганы деле мындай бирдей болуп калат турган учур келет окшойт. Аны жашырган менен Кудайдан жашыра албайбыз го. Анан Чубак ажынын да жылдызы жанган жылдары соңку 10 жылга туура келди окшойт. Мүнөзүнөн, жүрүм турумунан ошол мындай популярдуулуктун туу чокусуна чыгып турган учурда байкадыңызбы, жокпу? Бул киши жылдыз оорусу менен балким студент мезгилинде кандай ооруган экенин билбейм, бирок токтолуп калган мезгилде, элге дин жайылтып аткан мезгилде жылдыз оорусу менен ооруган эмес. Ага интервьюларында эле көрөбүз, кийген кийимдерин, жүргөн машинасы, жашаган үйү, биз кошо жүрдүк, андай жылдыз оору деген болчу эмес. Тамашалап мындай сүйлөп коюшу мүмкүн жок. Жылдыз оорусу менен андай өзүнүн ордунун даражасын бир башка бир орунга коюп, менин ордум мындай, ошону билгиле деген андай өзүнө бир тепкичти эч качан койчу эмес андай. Зекет бере турган адамдардын катарына кирбейм, бирок өзүмө жете турган мүлкүм, дүйнөм бар дечү эле. Анан бир сөзүндө кыйытып айтканы бар. Бизнесмен деле болгум келди, бирок менин Алла менен гана соода кылганга күчүм жетет экен депчи. Бала бакырасынын бизнесте болушун каалаган жагдайын айтканы бар да. Чыны менен эле боло алдыбы же соода кылып көрдүбү ал киши өзү? Бирок мен өтө байлардын катарына кирбейм. Тагыраак айтканда, мен зекет бере турган байлардын катарында эмесмин. Мен зекет бербейм. Анткени зекет берген адамдар булар бай эсептелинет да. Бирок ошол эле учурда зекет ала турган адамдардын катарында эмесмин.
Бул жанагы бул жана илгертен акындар делип аткандай эле молдолор делип агат. Эл эч качан мисалы үчүн бизди жой койбойт, башка койбойт. Сурабайсыз, бирок берсе аласыз. Ойлогом, мен деле ушул кайсы бир бизнес баштасам деп, бирок бир канча аракет кылып көрдүм. Анан менден жакшы бизнесмен чыкпайт окшойт. Ошол Кудай менен болгон соода эле ошол мен үчүн жакшы болуп ойлойм. Соода эмес, бул киши жөнөкөй үй турмушуна деле жараксыз киши болчу, чынын айтканда. Ушунча сурап калдыңыз. Бул киши ушу илимдин эле кишиси болчу да. Бир мезгилдерде ушул жерге газон эгеличи деп үйүндө мынча жерине газон эгеличи деп элдер газон эгип атат, мен да газон эгем. Кызык, анан мен бир агамды чакырып келип ошол жерге газон эгип бердим. Эми канча десем, эни бир 60 сантиметр узун, 3 метр жер. Ушуну деле сугарып өстүрө алчу эмес байкуш. Кызыга берет эле, бирок гүлдөрдү деле алып кызыга берет эле, ошону кыла берет эле. Бир күнү барсам, чоң жанагындай машина сатып алып тур, газон ора турган. Айыр газон ора турганга жөн эле мындай кайчылар сатып алып, ошону бир метрдей жерин араң тазалап тур. Калган баары калып кетиптир. Кой, да кайра китептерин алып коет эле. Айнан Кудайым, ушундан ажыратпай эле койчу мени. Мага ушул эле болот, ушул эле жетет экен. Кой, диниңден айланайын, диниңден айланайын деп китептерин кубанып коет эле. Кой, силер эле кыла берлечи ушу бизнесиңерди. Ишиңерди деле кылбайм, башканы деле кылбайм. Ал киши бизнеске деле ыңгайсыз болчу, турмушка деле ыңгайсыз болчу, бирок аябай кызыга берет эле. Бак кылам, муну кылам дей берет эле. Кызыгуусу ушундай эме болчу да. Эчки багам деп эчки баккан, тай багам деп тай бакты. 3-4 күндөн кийин анан тайданы башка калып кетишке мажбур болот эле. Багалчу эмес да, ыңгайсыз алып келет эле. Себеби убакытсыз эле жетпейт бул жагы. Убакытсыз жетпейт эле. Анан бул кишини жанагы айтып атпайсызбы, зекет бергенге бербейм, бирок зекет алганга муктаж эмесмин депчи. Албетте кыргыздын берешен, жоомарт балдары көп. Аябай көп бизнесмендер келчү, жана сиз айткандай. Дамла, биз эми мындай дүйнөлүк турмушту жасап атабыз. Сиз болсо мындай адам тарбиялап атасыз, коом тарбиялап атасыз. Сиз кылып аткан эч ким кылбайт. Мен үй салып атсам, сиз коомду салып атасыз. Бул сиздин ишиңизге биз да көмөктөшөйлүк деп, ошол чоң биздин мечитибиздин сууларын, газдарын, жанагындай каражаттарын баарын төлөп коюшчу. Андан сырткары. Бирок ал жеке өзүнүн кызыкчылыгын ойлочу эмес беле? Эч качан ойлочу эмес. Ал киши пулдун баркын деле билчү эмес. Анын канчалык кызыкчу эмес. Анан кээ бир учурларда кээ бирлер келет эле да мынтип. Ажыке, могул акчаны алып туруп, умрага бирөөнү жөнөтүп койсом болобу, ошондон сооп табамбы? Сиз барбы ошондой досторуңуз, жалындарыңызды умрага жөнөтүп коеюн дегенде мынтип айтчу да. Мен сага сунуш кылайын, эгер туура көрсөң деп. Анан айтыңыз дегенде мынтчу да. Ошол умрага барган бул сүннөт, ал милдет эле эмес бирөөгө. Ушул каражатыңды андан көрө мынакей биздин студенттер бар. Мен студенттин эмесин билем. Аябай кыйналат. Андан көрө биз ошо студенттерге ошону мен картасын берейин, бир студентти сага байлап берейин. Ушуну которсоң $300, $3000 бир жылга жетет ага. Бир жылда ал канча илим алып калат. Анын окуганы бүт баары сага сооп, үзгүлтүксүз болуп турат. Андан көрө ушундай кылбайсыңбы? Канча деген балдарга ушундай стипендия таап берген ушул жерде. Ушу өзүнүн балдарынан эле картасын сен буга бересиң, сен буга бересиң. Прям өзүн байланыштырып койчу. Ошол балдар ошо сабак берип жүрүшөт азыр. Кээ бир балдарга мотоцикл алып берген. Машина алып берген, немем жетпейт, каражатым жетпейт. Бирок мотоцикл алып берген. Ушу менен сабакка барып турасың. Велосипед алып берген учурлар бар. Мен ушу көз алдыбызда болгон. Ушул өзүн алчу эмес ошону. Берип койчу. Балдарына кандай ата болду, кандай тарбия берди деп ойлойсуз? Анткени мынтип айткан бар экен, мен балдарды улуу кичүү баламды дейт, ал кезде 2019-жылы мен интервью алганда баласы, кичүү баласы 3-класс окуучу экен. Мончого өзүм жуунтам дейт. Бир күнү балам сурады дейт. Ата, сиз атаңызды жуунтасызбы деп. Анан оюма шак мындай суроого жооп таба албай калдым, бирок айттым дейт. Атаңар азыр өзү жуунат, бирок муктаждык болгондо кийин мен аны жуунтам депчи. Анан негизги жакшы нерсе менин балама берген тарбиям экен деп мындай ыйламсырап айтканы бар экен. Мен өзүм балдарыма берген тарбия, мен аларды мончодо өзүм жуундурам, эркек балдарды. Анан жуундуруп айтам да, балам мен сени жуундуруп атам. Жаштары канчада алар? Жаштары азыр эң кичүүсү 3-класста. Ошол мисалы үчүн мектепке баргандан баштап эле жуунтуп келдим да, ага апасы жуунчу.
Анан балам сени жунтуп атам, кийин мени караганда мени жунтасың десем, мага суроо берет да, сиз чоң атамды жунтуп атасызбы депчи. Анан мен жооп күтпөп ойлоптун да. Мен атам жунтпаптыр, мына болгон чачын алып берип, мындай бир эме кылбасам, анан мен айттым, чоң атаң азыр жаш, өзү жуунуп атат, бирок ал жуунганга муктаж болгондо мен чоң атаңа жуунтам десем, макул деп ошентип келиштик да. Албетте биздин шариятыбызда бала тарбиялаш бул фарз да. Бала багуу фарз эмес, тарбиялаш фарз. Ар бир адамдын рызкысы Кудайдан, баласыныкы да, атасыныкы да. Ошол себептен бул киши үй бүлөсүнө да ошондой көңүл бурат эле, жылына бир жолу сөзсүз түрдө школго барып салдырат эле, балдарын эшиктеп мечитке алып келет эле, балдары мына 2 уулу азыр Карабалта медреседе окуп атат, чоң уулу дагы бир мезгилдерде медреседе окуп, институт окуйт. Кызы Сапат окуу жайында окуп, жоолук салынган, турмушка чыкты, экинчи кызы дагы мындай азыр институтта окуйт. Балдарын аябай жакшы тарбиялаган. Бул киши балдарына да ошо диний тарбия берип, ушундай залкар инсандын балдары албетте атасынын таасири болуш керек. Атасы бул кишинин өзүнүн атасы да мугалим болгон, энеси да мугалим болгон билесиз. 40 жылдай чукул атасы мектепте директор болгон, энеси англис тилинен сабак берген. Бирок энесине өзгөчө жакын болгон. Бала энеге жакын болот. Биз сапарлап Жалал Абадка барганда сөзсүз түрдө бир күн барып энеси менен түнөп, ал кишинин чайын ичип, кызматын кылып, ошого аракет кылчу дайыма. Анын үй бүлөгө аябай мындай өзгөчө көңүл бурат болчу чогуу. Мүнөзүндөгү мындай кырс, анан бетке чыгаарлыгын көп айтышат да. Кечирим сураганды билчү беле, ошол кырстыгы же бетке чыгаар мүнөзүнөн мындай жапа чеккен учурлары болдубу, жокпу? Туура, кээ бир учурларда сиз айткандай ошондой мамиле бир мезгилдерде мени да ошентип капа кылып койгон. Анан 2 күн сүйлөбөй койсом, ушул күнгө чейин сакталып жүрөт. Кичинекей күмүш теспе берди. Мен сизди капа кылып койдум окшойт, но кечиримдин ордуна сизге деп берди. Мен аны капа деле болбойм. Бир аз неме болуп калдым да. Кыйтыйып калдым. Кыялымды көрсөтүп калдым эле, анан кийин күмүш теспе берди. Ушул күнгө чейин ошо күмүш теспе бар менде кичинекей. Мынакей мен кечирим ушул болсун деп. Дароо кечирет болчу киши. Дароо кечирим сурайт эле. Мен ушул неме болуп койдум окшойт, кайра чалып деле кечирим сурап коет. Экөөңүздөрдүн мындай баалуулуктарыңыздар, окшоштуктарыңыздар эмне болду да? Ошо 12 жылдын ичинде эмне мындай экөөңүздөрдү мындай байлап турду? Албетте биринчи орунда бул илим, бул кишинин ошол жанагы илими. Сиздин илимне болгон ага урматыңыз. Урмат сыйым, ал кишиге болгон урмат сыйым. Анан достукта да жакшы, бекем дос болчу. Бул киши адамдын социалдык абалына, финансылык абалына, кызматына карабайт болчу. Карабайт эле. Анан кийин биз ушул достугубуз күндөн күнгө күчөп бара берди. Биз ал кишинин кызматын кылат элек, биз ал кишинин көз карашы менен жашайт элек, чынын айтсак. Мына Асан Жоков сапарга кетип атканда, машинада баратканда ысып кеттим десе, терезени ачат элек. Биз üşүтабыз деп айтпайт болчу эч качан. Ал ысып кетсе, ачат элек. Üşүп кетсе, биз ыссак да ачып кое берет элек терезени. Ошонун көңүлүнө жараша жашайт болчу биз дайым. Биз ага өзүбүздү тең коюп, мындай эч качан болчу эмес. Биз дайым ушунун көңүлү ушу болсо экен деп. Жана күрөшкөндө Чубак ажы тиги экөөнү күрөштүрмөй артына туруп алып видео тартып берет эле. Мен бул немеден массалык маалымат каражаттан алыс адаммын го, интервью деле бербеймин, өзүмдүн пресс службамды эле артыман ээрчип жүрө берет. Администрациянын эле айтуусу менен телевидение чыкпасам жөн чыкпайм да, ушундан алысыраак адаммын. Анан сапарда жүргөндөр көрүп атасызбы, жана шакыраткада тартканда менин да артына туруп алыпчы. Анан бул кишинин көңүлүн көтөргөнгө аракет кылат элек. Эмнеге? Бул кишинин динде болгон, адам жанагы кылып аткан сабактарда болгон элдерге берген немесинде аябай чарчоо көп болот эле да. Ыза көп болот эле. Бул ызаны кандайдыр бир мезгил бир чыгарыш керек анычы. Аны күлдүрүш керек, көңүлүн алыш керек, көңүлүн өстүрүш керек. Ошондой өсөт да. Анан ошондой көңүл өсүүнү бизден табат эле ал киши. Ошон үчүн ынана берет эле бизге. Биз анын көңүлүн өстүрүп, силер менен жолуккусу келип, сапарда келгиле сүйлөп берип турлачы, мен сабак кыла берейин дейт. Ал сабак кыла берет эле, биз сүйлөп берип отура берет элек. Өзү ушуну каалайт эле. Анан ошону кыйналып калбасын, напряжение болбосун деп биз дайыма көңүлүн ачканга аракет кыла берет элек. Ат мингизгенге апарат элек, балык кармаганга апарат элек, эми убакыт табат элек. Ошо сабак болуп атканда да, сапарда кетип атканда да сабак кылып кетет эле. Мен суроо бере берем, силер жооп берип кеткиле деп. Ушинтип бизди атаңдаштырып, суроолорду берип,
билимдер кандай текшерилейинчи силерде бар деп мындай жөн кетпейт эле. Жана өзүңүз сөзүңүздө айтып өтпөдүңүзбү, мындай ар кайсы жерде көп бул кишини мындай уюлдук телефонго тартып алчумун депчи, ошол учурларды кененирээк айтып бербейсизби? Андай учур болгон. Бир убакта биз тиги Молдожаш деген бир досубуз бар. Ошол кишини конокко чакырып, тоого чыгып, асир намазы болуп калды эле, намаз окуп атабыз. Анан бир аз мындай боорураак жер экен, намаз окуган жерибиз. Анан Нематулла ажы деген азыр Жалал Абадтын казысы, ошол киши имамчылык кылып атат. Анан Чубак ажы менен Молдожаш болуп анан намаз окуп калдык. Намаз окуп атканда ал киши мындай бир аз шайыр эмес, шум да. Анан мындай саждага баратканда боордо мен чекеде турат элем. Мен түртүп салды. Түрткөндө уже мен сезип атам кулап баратканымчы. Анан ал кишини кошо кармадым. Анан экөөбүз кулап кеттик. Намаз окуп аткан жерден 2 киши кулап кеттик да. Анан кийин эки нерсени бузуп салдык жерде. Намазды да буздук, дааратты да буздук. Күлдүк да эми каскырып күлгөндө намаз да бузулуп, даарат да бузулуп калды да. Анан Чубак ажы экөөбүз анан бир канча күлүп анан өзү токтонуп, эми коем намаз өтүп кетет, намаз окуй элем болду. Эми сиз түртпөсөңүз мен сизди тартпайт элем. Эмне түртөсүз мен десем, өзүңүз эмне мынтип туруп алдыңыз? Анан экөөбүз каткырып ушинтип, эми күлкүлүү болсун деди окшойт, ал дагы же маанай көтөрүлүп кетти анан. Баклажкада суу бар экен, аябай эле аз экен да суучу. Эми дааратка жетпейт. Караңызчы, ошол жерде дагы шариаттын илимин үйрөтөт эле киши. Мынабул суу, досум. Бир жолу бетти жууп, бир жолу колду жууп даарат алыш бул сүннөт. 2 жолу даарат алыш, 2 жолу жууш бул пайгамбардын сүннөтү. 3 жолу даарат алыш, жууп бул пайгамбарлардын сүннөтү. 1 жолу кылсак биз фарзынан кутулабыз. 1 жолу жууш бул фарз дейт да. Экинчиси сүннөт, үчүнчүсү пайгамбарлардын сүннөтү. Ошон үчүн бир эле жуусак фарз болот. Муну азыраак коясыз да колуңузга. Мындан да даарат аласыз деп үйрөтүп, бир середе даарат алып намаз узун атканбыз. Ушул киши мындай баардыгы эле ойлой берет да, аябай мындай серьезный мындай депчи. Жок, мезгили келгенде күлөт болчу, тамашалашат болчу, азиздешет эле, ушундай учурларыбыз да болгон. Сиз ошол Чубак ажыга менен достошкон 10 жылдан ашуун убакыттын ичинде өзгөрдүңүзбү? Сизди өзгөртүп алдыбы ал киши? Мүнөзүңүздө, жашоого болгон көз карашыңыз, философияңызда эмне өзгөрүү болгонун байкайсыз? Азыр эми ал киши жок учурда анализ жасайсызбы? Мен 2008 таанышкан Тойгонбай менен бүгүнкү Тойгонбайды салыштырганга мүмкүн эмес. Кай жагынан? Бардык жагынан. Балким ал мезгилде мен мисалы үчүн намазымды деле мындай олду солду окуган мезгил болсом, мен ал кишиге кошулгандан бери динге болгон суйурматым, динге болгон мындай өзүмдүн милдеттеримди толук аткарып баштадым. Бул эң негизги адам баласынын максаты. Бул жашоодо болгон мусулманчылык фарзы. Бул жанагы сиз айтып аткан жанагы данышмандык, кечиримдүүлүк, боорукерлик, эң негизги балыктуу алдыга койгонду билгендик, элдин кызыкчылыгын өзүнүн кызыкчылыгынан жогору койгондук, бул аябай кандай көп нерселер да. Бул киши менен жүрө, мунун баардыгын эстеп калыш билбейм, бул жөн эле мындай сиңе берет экен да. Аны сөз менен айтылбай, мимикалар менен, жесттер менен, кыймыл аракет менен деле жууп калат экен да бул нерселерчи. Аябай таасири чоң болду. Бул мага эле эмес, Кыргызстанда оңдоп койбодубу? Чубак ажы эмне дейт экен деп калбадык акыркы күндөрү. Мына пандемия учурунда билесизби, мамлекет өзү телевиденияларды ачып берди. Менин машинама жанагы күнү түнү жүрө турган пропуск жазып беришти. Ушул кишини алып телевиденияларга берип, мынакей тиги Оренбург шаарына келип, чек аранын боюна келип, биздикилер жаңжал кылган мезгилдер болду. Ошол кишинин кайрылуулары эсиңизден чыга элек болуш керек. Кайрылуулар кылып, мусулман коомчулук кайткыла. Бул апатты мындай эмени жеңбейбиз, үйүңөрдөн чыкпагыла, телевизордон кайра айтып, мынакей ошол пандемия бизди канча адамды алып кетти. Бирок ал киши өзүн сактай албай калды, биз ал кишини сактай албай калдык да. Анан сиз ал киши Кыргызстанга келгенде алдынан тосуп алып, таанышып, достошкон жылдар, анан аягында сиз ал кишини акыркы сапарга өзүңүз узаттыңыз да. Албетте, азыр сиз ал учурду эстеш өтө кыйын, бирок ушунчалык мындай алдын алса болбойт беле? Ушул учурда эмнеге ал кишинин ооруп аткандыгын алдын ала албай калдык? Эмне болуп кетти? Биз ошол күндөрү күндө эле сүйлөшчүк да. Мындай болуп кетет деп мен таптак оюма келген эмес. Канча убакыт ооруду? 15 күндөй болду окшойт ушул оорусучу. Капельница алып атты. Тынымсыз сурайбыз, ким капельница берип атат?
эми ал мезгилдерде ушундай мезгил эле больницада деле орун жок эле. Ооба. Билесиз да, больницаларда деле орун жок болчу. Анан бир базар коргондук бир кыз экен, ошол капельница берип атат мага деди. Анан мен өзүм да капельница алып аткам ошол мезгилде. Жакшы болуп атсам, жакшы видеобуз менен сүйлөшөбүз. Анда бир кичинекей аппарат бар экен, ошо менен мына дем алып атам деп кадимкидей эле сүйлөшөт. Кээде маанайы чөгүп калат, бирок мындай өтүп кете турган деңгээлдеги элестетсек оюбузга келбейт эле. Анан кийин билесизби, чубак ажынын бир жөтөлү бар эле. Мен жаман көп жолу айткам да ошону. Ушул буга чейин эле жөтөлчү да, ал пандемияга чейин. 2015-жылдык видеолорду карасаңыз да жөтөлө берет эле. Балким ошол жөтөл себеп болгонбу деп өзүмөн көрө берем да, ушул жөтөл бар эле деп. Анан кийин бул пандемия жанагы оорулардын баардыгын козгойт экен да. Анан ошол күнү бир саат 7-8-дерде болуш керек. Мен капельницада жатсам, Асан ажы чалды, ажым ооруп атыптыр деп. Анан кийин эмне кылыш керек? Доктурга апарайлы десем, доктурга апарыш керек экен. Анан тез айдагыла, доктор Замир экөөңөр баргыла дагы доктурга неме кыл, үйүнө барып растагыла. Деп анан скорый жок, башка жок. Анан тиги президенттин жардамчысына чалдым мен. Сен жардам берчи. Аябай ушундай акыбалы ушундай болуп атат. Скорый жөнөткүлө. Скорый бара албай койду. Ишенесизби? Скорый ушунчалык таңкыс болуп бара албай, тиги досторубуз машинасына салып скорыйдан мурун тез жеттик кайра биз. Биз бат жеттик. Больницага Больницага. Алар бияктан барды, мен бияктан барып калдым. Барып анан жана аппарат коридордо турган жеринен аппаратка туташтырышты. Ажым келдиңизби dedi. Келдим дедим. Мен отуруп чарчап калгам, өзүм капельницадан жууп тазалап ушинтип отурдук. Азыр орун жок болуп атат, орун болот, киргизет. Ал киши сүйлөп атат. Сүйлөшүп атабыз, баардыгыбыз эле сүйлөшүп атабыз. Эми температура бар, жок. Температурасы бар, эми баардык ооруда сыртта 4-5 скорый артын ачып коюп турат, ичинде оорукчандар турат, алып кире албай атат, тиги орун жок болуп атат. Анан азыр орун табабыз, ушинтип атышты, бирок доктурларга ыраазымын. Карабай койгон жери жок да, карап атышты, колунан келгенин кылып атышты. Эми аппараттарын коюп атышты, анан ичкериге алып киребиз деп. Анан аппарат барбы деп сурадым мен. Аппарат барбы десем, аппарат болсо жакшы болот эле деп. Анан удлинитель алып келгиле деди да. Удлинитель алып келгиле деди. Дароо оюм келди. Демек, анын ичинде деле мындай эл көп экен да. Тыштан деле мүмкүн сайып коюу болду да. Сураганына караганда мындай мүмкүнчүлүктүн толугу менен колдонуп тур да бул кишиге. Ошонун ичине алып келип, удлинитель менен болсо аппарат кылабыз. Анан аппарат издеп, Асан ажы көз анан чалып анан камчыга кыдыршайчы чалдым мен. Ажыкем ооруп атат. Ал киши кандайча оюңузга келди? Аппарат бар деп. Ал киши да ооруп аткан, эми ал барбы ооруп аткан, анан ал киши биздин мамилебиз ошол мезгилде таап берет деген ой болду да менде. Анан бар келгиле деди. Анан барсак, өзүнүн аппаратын көтөрүп чыгып атты. Мен айттым, жок, муну албайбыз, өзүңүздүн аппаратыңыз болсо. Кырылдап сүйлөй албай атат. Жок го, бул аппаратты калтырыңыз. Биз анда башка жактан табабыз. Жок, ажекем апаргыла, ушул аппаратты апаргыла. Аппаратка салып, кечээ интервьюсунда, Маралга берген интервьюсунда айтып атпайбы, Тургунбай ажы мени төртүп чыгарбай койгон деп. Ал киши андан бешиптер ооруп атса, биякта доктордун ичинде орун жок, киргизбей атса, тегереги баары ооруп атса, анан ал киши дагы ооруп калбасын дедим да. Мен жок, сиз барбаңыз, калыңыз. Сиз өзүңүздүн ден соолугуңузду караңыз. Анан алып келип аппаратты бердик. Аппаратты бергенден кийин алар ичкери алып кирип кетишти. Анан бир мезгилден кийин анан ушундай кабар чыкты ичинен. Анан бул багымдат болуп калды эле. Жер жарылып кеткендей эле болду да. Эмне дешибизди билбей отурган жерибизде барып отуруп калдык. Айла кеткен, баарыбыз маанайыбыз түшкөн. Анан кийин кайра өзүмө келип, бизге максат бир эле нерсе болду да. Эми элге окшоп кайгырып отура бергенде болбойт. Бул кишинин уже мындан аркы ишин кандай кылабыз деген ой келди. Асан ажы тез чалып, Жалал Абадка ата-энесине чалып, эмне кылабыз? Алып кетебизби же биякта коебуз? Биз ошол менен алектенишибиз керек. Анан чалып инисине чалдык. Иниси анан кийин атасына барып айтты. Анан иниси сүйлөгөндө эле сразу айтты. Мындан бир канча күн мурун акам мага чалып, кокус менен өтүп кете турган болсом, энемдин жанына алып келип койгон деп айтты эле. Анан болду, сөз бүттү, маселе чечилди. Демек, кичимекени алып кетебиз. Алдын ала сезген. Мурун эле айткан экен инисине. Анан алып кетебиз.
дедик. Анан аябай кандай эл көп, докторлордон айтып чыгарга чакты, эл басып кетти, коопсуздук жагы деле аябай кооптуу болуп калды. Анан 2-3 гай чуркап келишти. Ажеке, биз чүйдүн гайлери болобуз, бизде аябай кыжалат болуп атабыз, биз сизди сопровождать этип шаардан чыгарып коелук, азыр машина аябай неме болуп кетти, эл көбөйүп кетип атты. Анан ошол жерден муфтий келип жаназасын окуп, аалымдар 2 жаназа окуйт, бердеги адамдар биякта калгыла, берде 1 жаназа окуйбуз, анан калгандары аяктан окуйт деп анан машинага салып анан алып жөнөдүк. Өзүңүз кошо? Мен кошо жөнөдүм, баарыбыз досторубуз кошо, баарыбыз кошо жөнөдүк. Анан кийин сопровождать этип, тиги гайлер бизди шаардан чыгарып койду. Бат эле чыгарып койду, тосуп, мындай ыңгайсыздык болбосун деп. Анан биз ушу шам мезгилине жеттик да, шам мезгилине жеттик, эл аябай көп топтолуп, үйгө батканга мүмкүнчүлүк жок эч кандай. Анан бир талаа бар экен, ошо беде эккен жер экен. Айыл өкмөт ошол жерден камсыз болуп берип турушуп, беденин үстүнө неме кыла бергиле, эгер тебелендүү боло турган болсо, тиги өсүмдүктөр кыжалат болбогула, биз өз неме кылып коебуз. Ушул жака деп анан ошондой жай ажыратып берген экен, аябай чоң жер, эл ушунчалык көп. Бишкектен да агып барышты бардыгы. Анан акыркы сапарга ошол жерден анан узаттык. Абдышүкүр ажыга мен телефон чалдым. Мүмкүн болсо сиз эртерээк барыңыз дагы. Ушу жаназасын окуп бересиз, досу болчуңуз жакын. Сиз окуп бергениңиз дурус болот. Анан элди бир неме болуп туруңуз, алаксып туруңуз. Биз жолдо баратабыз, барып калабыз. Жайдын күнү эле анан жетип жаназасын окуп, акыркы сапарга узатып, анан бир 10-15 күн аякта болуп биз анан ушинтип кайттык да. Ошол жаназасын окуп бүтүп эле мен барып больницага түштүм. Больницага түшкөн жокмун, ошондой капельница алып мен да ооруп жатып калдым. Ушундай оор күндөр болду да. Анан биз ал кишини өтүп кетет, жоготуп коебуз деген такыр оюбузга келгенбиз. Таптакыр оюбузга келгенбиз. Ооруп атат, элдин баары эле ооруп атат, айып кетет. Күчтүү жаш деген ойдо отурганбыз. Үй бүлөсүн бир байкаган бекен, билген бекен, мындай бир кандай десем, жана сиз айтып атпайсызбы, инисине айткан экен деген сыяктуу, алдын ала билген бекен? Жок, андай деле байкалган эмес го, эч ким билбей калган да. Эми мына 4 жыл арадан өттү, бул жана өзүңүз айткандай чубак ажы феномен. Ушул феномендин атын түбөлүккө улам кийинки муунга калтырыш үчүн дагы эмне жасалыш керек деп ойлойсуз? Албетте чубак ажы жөнүндө азыр китептер жазылып атат. Мен өзүм жазып атам бир китеп. Буюрса жакында. Бул мындай эскерүү китептер экен да, э? Чубак ажынын ошо коомдо болгон ролу кандай эле, мамлекеттик башкарууга, мамлекеттик саясатка таасири кандай болгон, адам тарбиялоодо таасири кандай болгон, сиз айтпакчы үй бүлөлүк мамилеси, коомго болгон, жаратылышка болгон, деги эле бул кишинин өмүр баяны, достору, ушунун боюнча жазып атам. Буюрса жакында бүтөбүз. Андан сырткары фильм тартабыз. Мен ушу дин комиссия жетекчи болуп келген күнү биринчи иш чарамды Жалал Абадтан баштадык да, чубак ажыга айылдан ашын өткөрүп, анан кийин бир конференция, симпозиум өткөргөнбүз да, чубак ажыны эскерүү боюнча. Анан ушундай нерселер уланыш керек деп ойлойм. Азыр чубак ажыны бүгүнкү күндө өзүнүн материалдары деле бизде жакынкы бир 10 жылга онутта калтырбайт. Себеби биздеги эфирде чыгып аткан материалдар бул толук эмес. Албетте Улан мырзада мындай материалдар көп. Ал киши билет кантип чыгарышты, кыска метраждуу кылып, кыска кылып бул кишинин ар бир окуяга, ар бир маселеге болгон жоопторун чыгарып атат. Коомубуз аны жакшы кабыл болуп атат бүгүнкү күндө. Телеканалдардан чыгарып атат, башка болуп атат. Бул ушул уланыш керек деп ойлойм. Муну керек болсо университеттерге окуу курал катары киргизишибиз керек. Бунун методун колдонуш керек. Эң өкүнгөнүм эми адам болгондон кийин бул дүйнө менен баарыбыз кош айтышабыз. Мен эң өкүнгөнүм бул кишинин мен билген илим, мен угуп жүргөн, кошо жүргөн илим кетип калды. Ушул эң өкүнүчтүүсү ушул да.
Ал бизге эмнени үйрөттү? Бир 3-класска чейинки балага тарбия бере турган сабактарды гана үйрөттү да. Мына академиялык илим кетип калды да. Туура. Мен өкүнгөнүм ушул да. Мусулманбыз, албетте көп жашаса болот эле. Бирок өлүм ак болгондон кийин мусулман адам аны ушундай кабыл алабыз да. Илим кетип калды. Бул академиялык илим эмне деген илим кетти? Бул кишини эмне гана салыштырсаң болбойт. Феномен деген мындай эле сөз да. Сууга салыштырсаң, буну океанга салыштырыш керек. Буну агып аткан суу бул шаркыратмага салыштырып, толук бул кишиде толгон токой мындай өнөрлөр кетип калды. Ушул кишинин негизги мындай шакирттери кимдер болду? Азыр баары эле мен Чубак ажынын шакиртимин чогуу жүрдүм деп айтышат го. Бул кишинин шакирттери Кыргызстан эли баары шакирттери. Бардыгынын акысы бар. Ошол кишиден жакшы сөз үйрөнгөндүн, бир тамга үйрөнгөндүн баары анын шакирти болуп саналат. Биз аларды бөлгөнгө акыбыз жок. Ошон үчүн сөзүн башында айтпадымбы? Менин досум деп айтпашыбыз керек. Ал баарыбыздын досубуз болгон. Ал баарыбыздын бир тууганыбыз болгон. Ал киши жок, ал киши тирүү кезде ошентип айтсак болот эле. Ал киши азыр баарыбызга бирдей болушу керек да. Шакирттери Кыргызстандын ал кишинин сабагын уккан бардыгы анын шакирттери. Бирок өзгөчө сабак уккан шакирттери да бар. Аны айтпаса болбойт. Мынакей Меккедеги Абдували деген дамла бар, ошону окуткан. Мынакей Олжобай Алимбеков деген сабак берип атат, ошол кишини окуткан. Калыс деген баланы окуткан. Азыр Калыс деген бала окусун бүтүп атат. Аябай өзгөчө ошол кишини баса белгилеп айтат эле. Калыс деп турат эле. Андан кийин Шумкар деген баланы окуткан. Дагы бир 3-4 баланын тилдери унутуп калып атам. Бир 10-15 балдарды өзгөчө бөлүп да окуткан шакирттер бар. Ошолор баардыгы бүгүнкү күндө ушунун сабактарын улантып, сабак берип атышат. Ал киши мындай чарчаган учуру болчу беле баардыгынан, бул азыркы дүйнөлүк маселелерден чарчаган. Чарчайт эле, чарчаганда ошо сөз түрдө айтат эле, аябай чарчадым, эс алай эле. Кантип эс алчу эле? Эс алып жанагындай маанай көтөрүү менен балыкка чыгат элек, ат минет элек. Өзүнүн хоббилери бар беле? Кээ бир досторубузга чалып эле, давай биз сеникине баратабыз. Тиги немеңди раста. Деп эле барып эле ошентип эс алат эле. Аларга дагы аябай жакшы белек кылчу турбайбы? Сүйүнөт эле. Ушундай бир кыялдары бар эле Чубак ажынын. Тартыныш мындай кылып, мен сеникине бүгүн барган атам даярдап койгон деп эле кадимкидей эле барып эле ошентип алар жан дили менен дасторконун жайып бизди күтүп алчу, сүйүнүп. Суу самырга бир канча жолу эс алганы барды, көлгө барат элек. Жана күрөшкөн ошо суу самырда болгон. Мындай учурлар көп болот. Сизге дайыма бир нерсе жетишпей турат экен да, досуңуз? Сөз түрдө. Эми досум азыр болгондо менин ишмердүүлүгүм аябай жакшы болот эле. Мына ушул киши көп айтчу да. Сиз дин комиссия болушуңуз керек. Эмне себептен дин комиссия? Мен кесибимен бул сырткары эле нерсе кол десем, жок. Сизге окшоп мынакей динди түшүнүп калдыңыз. Мамлекеттик кызматта иштеп жүрөсүз, аякты да билесиз. Ошону өкөнү айкалыштырып мындай молдокелер менен мамлекетти ынтымак алып келе турган болот элеңиз. Канча деген мындай иштери бар, жамаат аралык немелер, жана биз айтып аткан проблемаларды көп айтат эле. Анан тагдыр ушундай экен, мен пешенеме ушундай жазылып, президентибиз буйрук кылып мен ушул жумушка келгенде ушул сөздөрдү аябай көп эстейм да. Ушул киши болгондо кандай болот эле? Ал киши дуа кылчу турбайбы? Дуа кылат эле. Анан адам досчулукта ушундай болот экен. Түшүңө киргенде деле ошо өңүңдө кандай болсо, ошондой болуп түшүңө кирет экен да. Өңүңдө кандай болсо, түшүңө деле ошентип кирет экен. Ал киши өтүп кеткенден кийин бир түшүмө кирди. Түшүмдө узун бир жанагы серий бир пакистанский бир форма болот, ошондойду кийип жүрчү да. Ошол формасы менен экен. Анан сакал мурттары тазаланган, сакалдары поправкаланган, чачы алынган, сонундай нурдуу болуп келди да. Анан сөөрдө отурсам, сөөргө эки туктап секирип чыкты. Чыгып калгансың. Деди анан жашоодогудай, жөн жүрбөйт экенсиз деди дамла. Эмне ойлойсуз деп атам мен. Түшүмдө ушинтип атам да. Эмне ойлойсуз? Элдер жөн эле жүрөт эле, айтпай деп эле бирдемкени жасай берет экенсиз да десем, урушуя бергенчи. Ушундай керек болуп калды да. Деп ушундай нерселерди айтат. Анан кийин экинчи антипетчи досум да мен пешенесинен өбүп койдум аны. Боттур экинчи антипетчи. Монтип өзүнүн бир мимикалары болуп эле аябай кубанган да, түшүнүп кубанып. Түшүмөшүнөн көңүлүм ток боло, көңүл аябай маанайы жакшы экен. Кудай буйруса ачы экен, бейишти экен. Андан бир 10 күн өткөндөн Асан ача айтып калды. Ажым түшүмө кирди деп. Эмне болуп түшүмө кирди? Кандай болду десем, өңүндө киши кандай сүйлөшсө түшүнө ошол кирет экен деп койдум да.
Ал дагы ушундай сүйлөй берет эле да. Кабыр азабы кандай экен деп сураптыр. Ажыма болгон жок го кабыр азабы. Жок окшойт деп айтты мага. Демек кабыр азабын көргөн жок, бул 5-те деп бир кубанат, асанат, бир кубанат. Мына ушундай түшүбүзгө кирип жүрдү да. Азыр мисалы биз дайыма айтабыз го, ушул шартта биздин коомго чубак ажы жетишпейт депчи. Азыр болгондо эмне болот эле, кандай өзгөрөт эле, бизди эмне күтөт эле деп ойлойсуз? Чубак ажыдын өзгөчөлүгү адамдардын арасында мындай кыргыздардын тилин таап алган болчу да. Бандай эле ушуну. Чубак ажы урушса деле капа болбойт эч ким. Ушундай деңгээлге жетип калган. Оор маселени эң жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берчү эле. Түшүндүрө албаган маселени деле жөнөкөй эле кыргызча эле мындай терминологиясы арабча эмес, жөнөкөй эле кыргызча сөздөр менен эле салыштырып эле айтып берип коет эле да. Апенди. Светтик билимди да күчтүү алган да бул. Мектепти медал менен бүткөн киши бул. Мектепти медал менен бүтүргөн киши да. Бул экстерном окуган киши да. Меккеде деле бат-бат эле окуп койгон да бул киши. Анан бул кишинин ушул жана сөзүн башында айтпадымбы? Бардык тарбиясы ошону таасир берди. Бунун феномен болгону ушундай да. Бул мына кыргызчылыкты дагы билет эле, манасты дагы билет эле, кемпирден тарбия алганы, ата-энеси интеллигент болгону, өзүнүн жакшы окуганы, илимди терең алгандыгы, анан кыял жоругу дагы ошого топ келип калган да. Башка бирөө, мисалы үчүн мен урушсам азыр эмне урушуп атасың дейт. Ал киши урушса да капа болчу эмеселер. Ушундай деңгээлге жеткен. Сүрдөйчү андан чоң кишилер сүрдөйчү. Кыргыздардын тилин таап алган да кадимгидей. Ошондой аудиторияда да өзүнүн сабагын жогорку деңгээлде берет эле. Ошондон рахат алып түшүнүп кетет эле, тынч отурат эле. Мигранттарга канча таасирин берип койду бул киши. Албетте ошол иштер уланат эле бул киши болгондо. Мен айтып атпаймынбы, бул кишиде канча деген дагы океан өнөрлөр, булактар жана илимдер кетти да. Мен ошого өкүнөм да. Эң өкүнүчтүүсү ошо болуп атат. Мен билем да чоң китеп окуган аалымдар менен мындай пикирлешкенде, илим талашкандагы анын деңгээлдерин билем да, кээ бир учурлар болгон да ошондойчу. Бул кишини сынагандар болгон, жана сиз айткандай. Бул маселе кандай болот, бул маселе кандай болот дегенде, ошол маселени айтып, ошол маселени айтып берген устазын айтып, ал китепти каяктан окуганын, ал китептин автору ким экен деп санжыра деп коет биздин сөзүбүздө, сицилиясын. Бир 10-15 адамга чейин жеткирип койгондо ошол жерден токтоп калышчу. Бул ушундай киши болчу. Бизге берип аткан сабагы бул жөн эле 1-класска чейинки эле намаз үйрөн, жакшы жүр, ата-энеңди сыйла, үй бүлөңдү сакта, мамлекетти сүй деген деңгээлде эле бизге сабак берди, мындайча айтканда. Бирок ошол сабагы менен коом өзгөрдү, катмарын өзгөртүп алды да. Мусулманчылык эмне экенин түшүнүп калышты. Мусулманчылык бул жашоо формуласы экенин түшүнүп калды. Эми анан экинчи бир фактор бар да, караңызчы. Өз мезгилинде, эми бардык нерсе жараткандын буйругу менен болот экен. Өз мезгилинде ушул кишинин дагы келип калышы себеп болду да. Ошол эле биз совет тарбиясынан бул демократиялык бүгүнкү жашообузга келгенде, эми бизде канча идеологдор келип келген, идеология калыптанбаганы чындык да, буну эми жашырабызбы? Идеология калыптанган жок да. Макала капты идеология кылдык болбоду, манасты кылдык, осуяттарды кылдык, башканы кылдык, бирок эл аны сиңирген жок да. Бул кишинин идеологиясы признанный болуп атпайбы, орустар айтмакчы. Признание, тан берүү, таналып, ошого ынанып кетти да адамдар. Түшүндүңүзбү? Вот ислам идеологиясынын тарбиялык маанисин жогорку деңгээлде жеткирди. Вот мунун феномен ошол жерде. Муну идеология болуп калды. Бунун сөздөрү эреже болуп калды. Ушул айтат. Урушкандар бунун сөзү менен табышып калды. Талашкандар жарашып калды. Көрүп атасыз, бул киши точка кое турган мезгилге жетип калды да. Бул аксакалдык деңгээлге жетип калды. Бул кишиге барганда болду, маселе чечилет. Ынанып калды адамдар, признание болуп калды. Ошонусу менен бул элди чыныгы признание болду. Барталды деп атасыз го, барталды. Признанный бул. Признавать этишке мүмкүн эмес болуп калды. Ошондой деңгээлге жеткире алды да.